Борбор калабыз Бишкекте билим экспорт Кытай тили мектеби ачылды. Кеченин ачылыш аземине Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Азия жана Африка департаментинин директору Кулубаев Жээнбек, Жогорку кеңештин 5-чакырылыштагы депутаты Каныбек Осмоналиев, Жогорку кеңештин депутаты Адыл Жунус уулу, Кыргыз улуттук университети жана Бишкек гуманитардык университетинин Конфуций институтунун Кыргызстан тараптан директорлору Үмүт Култаева, Лио Донгмей жана президенттин алдындагы тил комиссиясынын мүчөлөрү катышып, расмий түрдө ачып беришти. Кытай биздин эң негизги, эң жакын стратегиялык кызматташкан өнөктөштөрүбүздүн бири. Жашмондун Кытай тилин үйрөнүүсү эки элдин маданиятын, байланышын жакындатат, деди өз сөзүндө Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Азия жана Африка департаментинин директору Кулубаев Жээнбек Молдоканович. Мен Тышкы иштер министрлигинин экс-посол Кыргызстандын Кытайдагы экс-элчиси катары айткым келет. Кыргызстандагы борки жаш муундарды Кытай тилине окутуу, аларды өнүктүрүү бул дагы бир жакшы иштердин бири. Анткени өңүр билесиздер, Кытай азыр дүйнөдөгү экономикасы өнүккөн мамлекеттердин эң алдыңкы ордунда турат. Ошондуктан бул өсүп окуп жетишкен жаш муундар келечекте ошо эки элди, эки мамлекетти жакындаштырганга салым кошот деп ойлойм. Ал эми президенттин алдындагы тил комиссиясынын мүчөсү Аида Ишеналиева мектептин ачылышы элибиздин дагы да өсүп өнүгүшү үчүн абдан жакшы бир өбөлгө түздү. Канчалык көп тил билсең, ошончо улутсуң демекчи. Башка улутту таанып билүү жана эң негизгиси Кытай-Кыргыз мамилелеринин бекемделүүсүнө дал ушул мектептин ачылышынын мааниси чоң деп баса белгиледи. Ал андагы заманда бизден ашып аткан өнүккөн өлкөлөргө биз сапаттуу билим менен гана тең талаша алабыз. Ошондуктан мен жаштарга кайрылат элем. Албетте биринчиден өзүңөр дене тилиңерди жакшы билиңиздер, расмий тилди, анан башка тилдерди дагы үйрөнүүгө далааттаңыздар. Себеби дегенде биз көп тил билүү менен гана биз канат байлап көп жактарга уча алабыз, көп жактарда байланыша алабыз, байланыш түзүп, өзүбүздүн Кыргызстаныбызды өнүктүрүүгө дагы көптөгөн салымдарыбызды кошо алабыз. Кытайга баргандан кийин көрдүм да, дүйнөнүн баары окуйт экен. Дүйнөнүн баары азыр Кытай тилин үйрөнгүсү келет экен. Биз эле эмес да, кыргыздар эле эмес. Алар англисча сүйлөшпөйт, орусча сүйлөшпөйт, өздөрүнүн кытайча сүйлөшөт. Ошо жеңил болот. Мага да кичине бир бизнес ача коем деп Кытайга барып товар алып келет элем. Ошондо барганда мага да жеңил болот эле да, соодалашканга. Кытайча үйрөнүш керек деп ойлойм. Аябай жакшы долбоор болуп атат. Кыргыз жарандарына чет тилдерин, ал эми чет элдиктерге кыргыз, орус тилдерин жогорку деңгээлде билим берүү максатын көздөгөн мектептин негиздөөчүлөрү Кытай эл республикасынан ийгиликтүү билим алып келишкен кыргыз жаштары. Кытайга чыкпай деле окусак болот да, Кытайга чыкпай эле. Мисалы үчүн кээ бирлердин каражаты жок Кытайга барып окугангачы ар кандай болот да, социалдык баягы положение ар кандай болот да. Анан биз ушул жакта мектепти ачканбыз. Бизде жумасына 3 жолу грамматика, биздин жердеги кыргызстандыктар сабак берет, жумасына 2 жолу кытайдык биздин достор сабак берет. Ал баягы практика жүзүндө сүйлөшүү, угуу. Билим экспорт мектеби өзүнүн интерактивдүү окутуу ыкмалары жана Кытайдан алынып келинген окуу куралдары менен айырмаланат. Убагында мындай мүмкүнчүлүк болгон эмес. Мисалы мен өзүм физик, электронщикмин, ядролук физика менен алектенгенмин. Эгерде мен ойлойм, эгер мен Кытай тилин билген болсом, убагында англис тилин азыр силер билгендей билген болсом, анда балким мен бир эле илимдин доктору боюнча чектелбестен балким дагы көп ачылыштарды ачмакмын дегендей да. Менимче ушундай нерселердин баардыгы бүгүнкү биздин жаштарыбызга чоң олжо болуп келип атат. Вот ошого жакшы шарт түзүп берген мына бүгүнкү биз иш-чара кылып катышып жаткан ошо Кытай тилин үйрөнүү мектеби болуп жатат. Ошондуктан мен ошо биздин муундардын атынан чоң ыраазычылык билдирүү менен ушул мектепке жана ушул мектептин уюштуруучуларына, жалпы эле биздин кыргыз жаштарына Кытай тилин сабаттуу, сапаттуу билүү менен өздөрүнүн алдыларына кеңири жол ачып алышын тилейм. Рахмат. Ачылыш аземге келген конокторго, массалык маалымат кызматкерлерине мектеп тарабынан Кытай тилин 1 айга акысыз окууга жана улантууну каалагандар үчүн 20% арзандатылган сертификаттар мектеп тарабынан белекке берилип, кече кыргыз эстрада ырчыларынын коштоосунда жыйынтыкталды.